Дейм сени арасынан элдердин, бактарынан бардык кооз жерлердин. Сен ааламга издетүүгө жаралсаң, мен ааламга издөө үчүн келгенмин. Акпы, көкпү же сарыбы жолугуң, жолугуңдун түсүн билбейм оорумун. Күзгө калган жалбырактын өңүндөй, ажарынан азууда ден соолугум. Тиктейм сени тизмегинен элдердин, гүлзарынан күндөй кооз жерлердин. Сен ааламга кыйноо үчүн жаралсаң, мен түбөлүк кыйналууга келгенмин. Матсыңарбы 2Б9, 2Б11 группанын студенттери. Бүгүнкү биз силер менен жаңы теманы айта кетейин. Кыргыз элинин белгилүү акыны Жолон Мамытовдун өмүрү жана чыгармачылыгы. Анда эмесе мен улуу акыныбыздын өмүрү баянына токтоло кетсем. Акын Кыргыз элинин акыны Жолон Мамытов Ош шаарын аралап аккан Ак Буура дарыясынын боюндагы байыркы кааладан ат чабым алыстыктагы Кара Суу районуна караштуу Төлөйкөн деген айылда 1940-жылы 1-апрелде жарык дүйнөгө келген. 1957-жылы айылдагы орто мектепти бүтүрүп, анан Кыргыз Айыл чарба академиясынын ветеринардык факультетине кирип, аны 1962-жылы аяктайт. Ал 1968-69 жылдары Кара Суу районунун Ката талдык завхозуна башкы ветврач болуп иштеген. 1968-69 жылдары Ош областтык радио комитетинин улуу редактору болуп иштейт. Москвадагы Максим Горький атындагы институттун алдында жогорку курсунан 1969-71 жылдарга чейин билим алган. 1974 чейин Ош областтык радио уктуруу жана телегөрсөтүү комитетинин редактору, Кыргызстан кинематографисттер союзунун жооптуу катчысы, республикалык Коскино башкы редактору, Кыргыз маданиятынын редакциясынын поэзия бөлүмүнүн башчысы, Кыргызстан жазуучулар биримдигинин башкармасынын төрагасынын орун басары болуп эмгектенген. Жолон Мамытовдун алгачкы ыры 1954-жылы областтык Ленин жол газетасына жарыяланып, кийин чыгармалары республикалык газета журналдардын алмактарында жарык көргөн. Бир нече ырлар жыйнагы жарыяланган. Акындын чыгармалары акындын кыргыз поэзиясынын жанып турган жылдыздарынан эле. Анын Отту сүйөм, Жашыл аалам, Убакыт, Мезгилдин элеси, Бурул таңдын жомогу, Суунун өмүрү, Атка токум салгыла, 100 жашка толкылым, Башат жана Мухит аттуу поэтикалык жыйнактары басмадан чыгып, адабият күйөрмандарынын алкоосуна татыган. Акындын айрым чыгармалары орус жана чет элдик тилдерде которулган. Өзү айткандай, орус элинин улуу акын жазуучулары Тучеевдин, Фетиндин, Владимир Маяковскиндин, Александр Сергеевич Пушкиндин айрым чыгармаларын кыргыз тилинде которгон. Ал эми акыныбыздын сыйлыктары 1973-жылы Жолон Мамытов каармандык эмгеги үчүн медалы, 1981-жылы Суунун өмүрү аттуу жыйнагы, Чилтен, Олокон деген мультфильмдин сценары, Түрк эненин балдары деген курчак театр, койгон спектакль үчүн Кыргызстан Ленин комсомолунун сыйлыгына татыктуу болгон. Улуу акын Жолон Мамытов көзү өткөндөн кийин Серпил операсынын либреттосу үчүн Абдылас Малдыбаев атындагы сыйлыктарга, ал эми 100 жашка толкылым аттуу ыр үчүн Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыкка татыктуу болгон. Тың калкы бир өмүргө бактылуу, өзүбүздүн кирди чыкты тагдырдан, бийик турат ырыбыздын тагдыры, эч нерсенин кереги жок чынында.
тийип турса жетет күндүн илеби. Анан жазган салыбыздан кылымга, таркап турса ата журттун тилегин. Соодагерче жашайбыз майдалап, кайсыл жайда калп мерттирсе, дал ошол жер ата журтка айланат. Силер менен бүгүн биз кыргыз элинин улуу акыны Жоло Мамутовдун өмүрү жана чыгармаларына токтолдук. Эми силерге үйгө тапшырма улуу акыныбыздын Кусалык деген ырын жаттап келесиңер.